Din менен шылдыңдаган, динди шылдыңдаган адам эң жаман адам болот. Ага иманга келиштин тавфик болуш, иманга тавфик болуш өтө кыйын. Биринчи маселе. Ахиреттеги азабы да өтө катуу болот. Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху ва таала ушуну баяндап атат. Аллазина каззабу бил китаб. Аллахтын китептерин жалган дегендер, ага ишенбегендер. Ва бима арсална бихи русулана. Пайгамбар алып келген таалимдерге, пайгамбардын сүннөттөрүнө ишенбегендер. Фасауфа я'ламун. Жакында көрүшөт. Жакында жан чыккандан кийин акыбети кандай болот экен көрөт. Ал эмне болот? Изил аглал фи а'нaqihim. Алардын моюндарында аглал, алардын моюндарында кишем болот. Вассаласил, чынжырлар болот. Алар чынжырлар менен сүдүрөп, алар дозокко алып келинет. Түшүнүңөрбү? Бул эмне болду? Аллах Тааланын динине каршы чыккан, пайгамбарга каршы чыккандарды Аллах субханаху ва таала кыямат күнү келгенде моюндарына тоок салат. Аглал деген кул, кишен деп айтылат. Алардын моюнуна кишен салынат. Ал кишендерде эмне болот? Зынжыры болот. Зынжырларды периштелер кармап алат. Колу да байланган, моюнуга салынган, ошол зынжыр менен кылмышкерди эмне кылынат? Дозокко алып барылат. Ошол сүрөттө Аллах Таала баяндап атат. Изил аглалу фи а'нaqihim. Алардын моюндарында эмне болот? Кишендер болот. Вассаласил. Алардын моюндарында зынжырлар болот. Юсхабун. Аларды сүдүрүп алып барылат. Колго түшүрүп, байлап, моюнуга салып, тоокты эмне кылат эми? Сүдүргөн бойдон Аллах Таалам дозокко барат. Фил хамим. Каяка барат экен? Фил хамим. Кайнаган суу. Өтө катуу кайнаган суу, жаханнамдын отунан кайнаган сууду хамим дейт. Фил хамим. Жаханнамдан отурган суу болот. Ал хамим ушундай болот. Жакындаганда эле териси күйүп калат анын. Териси күйүп, ичкенде эле демесет, эттери шылынып түшүп калат. Ушундай сууга алып барат аларды. Себеби булар жаханнамдан кыйналат, суу ичкиси келет, чаңкайт, чаңкаганда аларга бериле турган суу эмне экен? Хамим. Аларды алып барылат, зынжырлар менен сүдүрөп, фил хамим. Көрдүңөрбү? Кандай? Кайнак сууларга. Жаханнамда кайнаган сууга, сумма финнар. Ал жаханнамдан кийин суу ичирип алып туруп, аларды алып келет каяка? Нарга, отко. Юсжарун. Алып келип ошол жерде аларды кайрадан күйгүзүлөт, куйкалап күйгүзүлөт деп атат Аллах Таала. Аллах Таалам баары сактасын. Демек, не кылды? Дүйнөдө Аллага ишенген жок, пайгамбарга ишенген жок, шылдыңдады, жамандады. Ахыры Аллах Таала эмне кылат? Өлгөндөн кийин колу бутунун байлап, зынжырлап, аларды дозокко алып барат.